Саламатсыңарбы? Азыр биз бир аз дагы күтө туралы. Окуучулардын саны бир аз көбөйгөнчө, көбөйгөндөн кийин баштайбыз. Суроолоруңар болсо комментарийге жазып калтырып турсаңар болот азырынча. Башка окуучулар кошулгандан кийин уланталы бир аздан. Баарыңыздарга эле көрүнүп, угулуп жатабы? Эгер угулбай аткандар болсо бул жакка жазып койсоңуздар. Звук жакшы угулбай, тунук угулбай аткандар болсо, громкостти көтөрүп алсаңар болот. Анда баштай берели. Сабагыбызга кош келиптирсиңер. Менин атым Айсанат. Бул Upgrade KG окуу онлайн курс жыртыга даярдоо курсунда математика сабагына берем. Мурдакы сабактарда да таанышканбыз. Эгер суроолоруңар болсо, же кандайдыр бир проблема болуп аткан болсо, бул жакка чатка жазып койсоңор болот. Ушул жактан окуп турабыз. Бүгүнкү сабакта дагы биз бир нече сабактарды практикалык сабак катары бир нече мисалдарды иштеп чыгарабыз, буюрса. Сабакта да силер активный катышсаңыздар жакшы болот. Мен чыгарып жаткан суроолорду жардамдашып, кайсы болот, өзүңөрдүн оюңарды комментарийге жазып тургула. Жана мен сабак өтүп бүткөнчө чыкпай тургула. Мен сабагым өтүп бүткөндөн кийин Амантурага келип, курс жөнүндө кененирээк толук маалымат берет. Ошондуктан аягына чейин биз менен болуңуздар. Анда баштайлы биздин. Бул жакта биринчи суроодон баштап чыгарсак, биринчи суроо бул чыныгы ортонун алгачкы 30 суроосундай колонка түрүндө берилген. Биринчи суроодо өзүңөр көргөндөй геометрия суроосу болуп жатат. Бул жакта суроодо X-ти бул жакта айлана берилген бизге. Айлананын бул айлананын борбору экени айтылып жатат. Жана бул жакта айлананын ичинде пайда болгон үч бурчтуктун бир жагыны 70 градус экени берилген. Жана бул жакта X бар. Ошол X менен 130 градусту салыштырышыбыз керек. Бизде X А колонкасында жайгашкан. Ким чыгарып, бул жакта X канчага барабар болорун аныктаган болсо, бул жакта чатка жазып жооп берип койсоңор болот. Бул жакта бизге берилген нерсе бул айлананын борбору экени берилген. Анда биз бул жакта ар бир сызыкты биз айлананын радиусу десек болот, Бул жактагы айлананын радиусу, бул жердагы радиусу, бул жердагы радиус, бул жердагы радиус десек болот. Жана биз билебиз, айлананын баардык радиустары бири-бирине барабар. Анда биз бул жакта келип чыккан үч бурчтукту карай турган болсок, үч бурчтуктун эки жагы бул айлананын радиусу экенин билебиз. Демек, бул үч бурчтуктун эки жактары, капталдары бири-бирине барабар. Анда биз айтып алабыз, эгерде барабардын эки жагы бири-бирине барабар болсо, анда ички бурчтарынын градусу дагы барабар. Тең капталдуу үч бурчтук келип чыгып атат. Демек, бул жер дагы 70 градус болот. Жана биз билебиз, бардык эле үч бурчтуктардын
ички бурчтардын суммасы 180 болот. Анда биз бул жакты y деп туруп y деп y-ди таап алсак болот, 3 бурчтуктун ичи 180 болсо, анда 70 градус болуп 140 болот. А y-ди табыш үчүн биз 140-ты 180ден кемитсек 40 келип чыгат. Анда y 40-ка барабар экен. Y 40-ка барабар болсо, анда x-ти табыш оңой эле болуп калат. Анткени бардык эле түз сызыктардын жагы ички градусу 180 градус экенин билебиз. Анда биз y-ди билсек, x-ти табыш үчүн 180ден кайрадан 40-ты кемитип салсак 140 келип чыгат. Демек 40 x бизде 140-ка барабар экен. X бизде 140-ка барабар болгондуктан биз 140 менен 130-ду салыштырсак, А варианты чоң болот дагы, жобо Асы болот. Бизде Азиз Нематов 140 А варианты деп айткан экен. Туура жообун тапкан. Кийинки экинчи суроого өтсөк. Экинчи суроодо дагы ошондой эле колонкалар менен берилген. Экинчи сурообузда бул жерде А колонкасында бул 0,2-нин кубу, ал эми Б колонкасында 0,1-ди салыштыргыла деп берилген. Угулбай жатат дегендер, төмөн жакты карасаңыздар, микрофондун сүрөтү бар. Ошол жакка бассаңар, үнү угулат. Же болбосо жакшы угулбай жаткан болсо звукту көтөрүп алыңыздар. Экинчи мисалды чыгаралы. 0,2-нин кубу демек бул 0,2-ни 3 жолу көбөйтүү дегенди түшүндүрөт. 0,2 көбөйтүү 0,2 көбөйтүү 0,2. Бул жерде бизде үтүрдөн кийин 3 сан болгондуктан биз 2-нин кубун тапсак, 2-нин кубу 8ге барабар. Жана жалпы бул жерде үтүрдөн кийин бул жерде 1, бул жерде экинчи, бул жерде үчүнчү болуп, жалпы үтүрдөн 3 сан болгондуктан биз артынан баштап 3 жолу жүргүзүп, ошол жерден алдын 0 менен толуктайбыз жана боштуктарды да 0 менен толуктайбыз. Демек, 2,2-нин кубу 0,1008ге барабар экен. Ал эми 0,1008 менен 0,1ди салыштыра турган болсок, бүтүн сандары 0, анда кийинки сандарын салыштырсак, 0 менен 1ди салыштырганда 1 чоң болот дагы. Бул жерде жообу Бсы болот. Б варианты чоң болот. Кийинки үчүнчү суроо. Бизде үчүнчү суроодо дагы геометрия берилген экен. Үчүнчү суроону чыгаралы. Анда бизде үчүнчү суроодо А, Б, С, Д бул параллелограмм экени берилген. Жана АЕ узундугу 3 сантиметрге, бул жер 3 сантиметрге, ал эми Сды 7 сантиметрге барабар экени берилген. Жана ошондой эле бизде бул параллелограммдын ичинде бул А бурчтары бири-бирине барабар экени берилген. Бизде аты айтып жаткан эле Бсы менен Ады бири-бирине параллель. Ал жерден бул түз сызык кесип өткөндүктөн бул бурч менен бул бурч жанагы геометриядагы эреже боюнча эки түз параллель сызыкты кайчылаш бир түз сызык кесип өтсө, анын ички бурчтары бири-бирине барабар болот деген эреже менен бул жакта бул жер менен бул жер сөзсүз барабар болот деген эреже менен биз бул А бурч менен бул жактагы А бурчу болуп барабар болоорун айта алабыз. Жана ошондой эле бул жакта байкаганыбыздай А жана А болуп эки ички градустары тең экени билинип турат. Анда бул тең капталдуу үч бурчтук болот. Анткени ички градустары тең болсо, анда анын жактары да тең болуп, тең капталдуу үч бурчтук келип чыкты. Анда биз бул жерде барабар дегенибизде, бул жер 7 сантиметр болгондуктан Эди кесиндиси дагы 7 сантиметр болот. Жана Адан Дга чейинки аралык 3 кошулган 7 болуп 10 сантиметр болот. Бул параллелограмм болгондуктан Ады сызыгы менен Б сызыгы дагы барабар болуп, бул жер дагы 10 сантиметр болот. Жана бул жерде 10 сантиметр болгондуктан 19дан чоң болуп, жообу Асы болот. Бул жерде бизде Алия Бсы деп жооп берген экен. Жок, биз тапкандай Асы болду. Бон Виван дейт. Почему звука нет? Жардамдаш неме кылып койсоңор. Бсы 10 жаңылып жазып алдым дейт. Жок. 9 Бсы деп туруп эмес жазып алган болуш экен. Анын 10 экенин тапты. Ал эки эсептики Б. Макул, Алия. Бул жакта туура ушундай катышып туруңуздар. Кийинки суроого өтсөк, 4-сүроодо бизге
Алманын саны 12, алмуруттун саны 20. Бизге алма 12 алма жана 20 алмурут берилген экен. Анан суроодо жалпы мөмөлөрдүн арасынан алманы тандап алуу ыктымалдуулугу канча дейт. Мисалы биз элестетели, бир кутуга алмаларды жана алмуруттарды салып кое турган болсок, ошо 12 алма жана 20 алмурутты салып койсок, биз карабай туруп колубузду салганда бизде именно алманы алып чыгуу ыктымалдуулугу канча экенин табышыбыз керек. Бул жерде ыктымалдуулук темасынан табылат жана ыктымалдуулукта бизде ыктымалдуулук дайыма бөлчөк түрүндө жазылып, бөлүмүнө жалпы берилген элементтердин саны жалпы канча болсо ошончо жазылат. Бизде жалпы 12 алма, 20 алмурут болгондуктан 32 деп жазабыз жалпысынын саны. Ал эми бизде именно алманы сурап жаткандыктан алымына болсо алманын санын жазабыз. 12 жана бул жерде биз жообун таптык десек да болот, бирок математикалык эрежени колдонуп кыскарта турган болсок, экөөнү тең 4кө бөлсөк, 12-ни 4кө бөлсөк 3, 32-ни 4кө бөлсөк 8 келип чыгып, бизде алманы кутучанын ичинен алманы тандап алуу ыктымалдуулугу 8-ден 3кө барабар экенин таптык жообу К-сы болот. Бул жакта вариант К 3-ден 8 туура. Эгерде мугалимдин үнү угулбай жатса, вызов бул жакта Амантур агайыбыз жооп берген экен. Ушул эрежени колдонуп үнү чыгпай жаткандар үнүн чыгарып алыңыздар. Кийинки суроо. 5-чи суроо. 4 бурчтуу талаанын узуну 4 метр, туурасы 300 метр. Эгерде квадрат түрүндө талаанын периметри 4 бурчтуу талаанын периметрине барабар болсо, квадрат түрүндөгү талаанын жактарынын узундугун тапкыла. Бизде эки талаа бар экен. Бирөө 4 бурчтуу, бирөө квадрат түрүндөгү талаалар. Анда бирөөсүнүн 4 бурчтуу талаанын жактары берилген экен. Үнү ал жерден да болбой жатат дейт. Жардамдашып коесуңарбы? Ак жазуу чыкса, ошону бассаңар чыгат дейт. Наушниктен үстүн бассаңар эле ак жазуу чыгат экен. Ошол ак жазууну бассаңар үнү чыгат экен. Биз эрежебизге суроого кайтып келсек, бизде 4 бурчтуу талаа берилген экен. 400 жана 300 метр жактары. Ошондой эле квадраттуу талаа бар экен. Анан экөөнүн бири-бирине периметри барабар болсо, квадраттуу талаанын жактарынын узундугун тапкыла дейт. Анда биз алгач 4 бурчтуу талаанын периметрин таба алалы. Периметрин табыш үчүн биз эки жагынын суммасын экиге көбөйтүп койчубуз. 300 кошулган 400 көбөйтүү 2. Бул жерде 300-кө 400-ту кошсок 700, аны 200-гө көбөйтсөк 1400 келип чыгат. Периметри бизде 1400-кө барабар экен. Ал эми биз квадраттын периметрин табыш үчүн биз 4 жагынын суммасын тапчубуз. Ошондуктан биз 1400-ту 4кө бөлүп койсок, квадраттын периметри келип чыгат. 1400-ту 4кө бөлсөк, бул жактан биз дагы эле 350 деп жазсак болот, бирок бөлүү түрүндө көргөзүп берсем, бул жерде 2 калып 0, 5тен берем 20 0. Бул жак 0 бияка түшүп, квадраттын жактарынын узундугу 350-ге барабар экенин аныктап алдык. Ошондо жообу Д-сы болот экен. Бизде Уулкан 350 деп жооп бериптир. Ооба, туура. Андан кийинки суроого өтсөк. Бизде шарт берилген экен. Эреже. 1ден n-ге чейинки удаалаш оң бүтүн сандардын көбөйтүндүүсү n факториал деп аталып, n илеп белгиси менен белгиленет дейт. Биз баарыбыз эле билсек керек, n факториал деген эреже бул n кайсы болсо, ошол сандын 1ден баштап n канча болсо ошого чейин көбөйтүндүүсүн биз n факториал деп атайбыз. Мисалы бул жерде 4-түн факториалын табыш үчүн 1-ге чейинки көбөйтүндүүсүнө барабар экени айтылган. Мисалы 4 факториал бул 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4. Бизде n 4 болгондуктан 4кө чейин болуп, көбөйтсөк 24 келип чыгат деген n факториалдын бул эрежеси, факториалдын эрежеси. Анда бизде суроодо 12 факториал бөлүнгөн 10 факториал. Бул жерде биз 12-ни 11,
10 деп калашыча көбөйтүп кете берсек болот. Бирок бизде бөлүмүндө 10 факториал болгон үчүн биз алымын дагы 10 факториалга чейин эле кылып койсок, 10 факториал менен 10 факториал кыскарып кетип, 12-ни 11-ге көбөйтсөк, 132 келип чыгат. Жообу ошондо 132 болуп Гсы болот. Бул жакта бизге Улкан, жок, Мунара 132 деп жооп бериптир, Гулиза жооп бериптир, Кайназарова, Алия 132, Ислам 132 деп жооп берген экен. Туура, баарыңардыкы 132. Бизде бүгүнкү күнгө 6 суроо болчу. Баарын тең чыгардык. Активдүү катышканыңарга рахмат. Бул бизде күнүмдүк мындан кийинки боло турган сабактардын ичиндеги эң оңой суроолор деп айтсак болот. Күнүнө ушул сыяктуу суроолорду чыгарабыз, оңоюнан ооруна чейин, жана бүгүн биз аз эле суроо чыгардык. Кийинки сабактарыбызда 10дон 20га чейин суроо чыгарабыз күндө. Тест түрүндө ушундай кылып активдүү катышып турсаңар жакшы болот. Бүгүнкүгө суроолорубуз ушулар гана болду. Суроолоруңар түшүнбөгөн жериңер болсо, чаттан сурап турсаңар, мен ушул жерден түшүндүрүп берем. Азыр болсо, мен бүгүнкү математика сабагым ушулар болду. Азыр болсо, Амантур агайыңар түз эфирди улантып түшүндүрүп берет. Курс тууралуу жалпы маалыматты берет. Эфирден алыстабагыла. Жибердиңби? Чоң рахмат сиздерге. Бир кайра түшүндүрүп бересизби дейт. Сайкал Акбарлиева дейт. Кайсы суроону кайра түшүндүрүп берейин? Именно кайсы суроону түшүнбөй калдыңыз? Азыр кайра башынан түшүндүрүп бергенге убактыбыз жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан именно кайсы суроону түшүнбөй калдыңыз, ошону айтсаңыз мен түшүндүрүп берейин. Рахмат сизге, сонун дейт Рамазан. Силерге рахмат, кайрылып биз менен чогуу даярданып атканыңарга. Келди. Азыр анда Амантур агайыңар курс жөнүндө кененирээк маалымат берсин. Ачылып атат азыр өзгөртөйүн. Аба иштейт. Ачылуу. Анда силерге Амантур агайыңар курс жөнүндө кененирээк маалымат берип берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүгүнкү түз эфирдин көрүүчүлөрү жана өзгөчө биздин бүтүрүүчү окуучулар. Айсанат эжеевибиздин сабагы мен ойлойм аябай сонун болду окшойт. Мындан мурда биздин Турат агайыбыз аябай сонун кыргыз тили боюнча сиздерге сабак өтүп берди. Анда эмесе мен сиздер менен Амантур Эрнисбеков Upgrade KG онлайн OERT курсубузду жалпы сиздерге түшүндүрүп берсек. Биздин курста кандай түрдө OERT тестине даярдана алабыз жана биздин курстардын өзгөчөлүктөрү боюнча урматтуу окуучулар, анда биздин эфирден алыстабаңыздар. Биринчи эле Upgrade KG онлайн JRT курсу бул интернет аркылуу видео сабактар менен тажрыйбалуу мугалимдердин JRTга даярдоо курсу болуп саналат. Учурда окуучулар биз курсту 3 бөлүккө бөлдүк. Биринчи бөлүк бул биздин сайттан Upgrade KG сайты аркылуу видео сабактар менен даярдануу. Ал эми курсубуздун экинчи бөлүгү бул мугалимдер менен түз эфирдеги сабактар менен даярдануу. Бул экинчи бөлүмдү азыр көрдүк. Айсанат эжеевиз сиздерге сонун кылып Zoom приложениясы менен сиздерге түшүндүрүп берди математиканы. Андан мурда агайыбыз кыргыз тилди түшүндүрүп берди. Ал эми курсубуздун бул үчүнчү түрү болсо Upgrade KG плюс сайт плюс түз эфирдеги сабактар. Ушул сыяктуу биз 3 түрдө даярдайбыз. Анда ар бир бөлүмдү жекече бир-бирден жакшылап түшүндүрүп кетсек. Биринчи Upgrade KG сайт аркылуу биз кантип даярдана алабыз, урматтуу окуучулар? Анда эмесе Upgrade KG сайт аркылуу видео сабактар менен даярдануу курсу кандай болот? Бул курстан биз эмнелерди үйрөнө алабыз? Бул курста биз жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тестине гана даярданабыз, урматтуу окуучулар.
Анда эмесе биз билебиз, негизги тест бул кыргыз группалар үчүн математика жана кыргыз тилинен турат, эки бөлүктөн турат. Ошол биздин математика бөлүгүнө Айсанат Алишерова эжебиз даярдайт. Ал эми курстун ичинде деталдуу маалыматтар менен берип өтсөк, бул жакта биз математиканы 30 сабак менен түшүндүрөбүз. Негизи математикада бардык темалар бири-бириге аябай байланышта болгондуктан, 0дон баштап эң акыркы темаларга чейин бири-бирден эжебиз жакшылап түшүндүрүп берет. Ал эми геометрия боюнча 7 сабак өтүлөт. Ошентип математика бөлүгүнө биз жалпы 37 кыскача жыртыга багытталган видео сабактар менен негизги тесттин математика бөлүгүндө даярданабыз. Ошондой эле темалар боюнча өз алдынча иштеген тесттер берилет биздин сайтта. Андан кийинки бөлүмгө өтүү үчүн анализдик тесттер бар. Ошондой эле ошол тесттерди кайрадан мугалимдерибиз видео түрүндө жооптор менен түшүндүрүп берет. Ал эми негизги тесттин экинчи бөлүгү кыргыз тили. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы жана сөздүк вербалдык бөлүмдөрү дейт. Бул негизги тесттин бул бөлүгүнө биздин Турат Албаев агайыбыз сиздерге 2 күндөн бери түз эфирде сабак өттү. Сайтыбызда дагы бардык сабактарды видео түрүндө киргизгенбиз. Турат агайыбыз бул жакта кыргыз тили ичинде дагы бөлүктөргө бөлүнүп кетет, биз билгендей эле. Биринчи бөлүгү бул аналогия. Ошол аналогия боюнча 17 байланыш түрүн, мындайча айтканда 17 теманы агайыбыз сиздерге биздин сайт менен, биздин сайтта окутуп үйрөтөт. Ал эми экинчиси бул сүйлөмдөрдү толуктоо. Сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча 3 сабак бар. 3 сабактын негизинде сиздерге агайыбыз жакшылап сүйлөм толуктоо бөлүгүнө кантип туура жооп бериш керек, кантип даярданыш керек, сабактарды өтүп сиздерге түшүндүрүп берет. Ал эми эң кыйын бардык эле окуучулар үчүн бул ОРТда кыйын бөлүгү бул окуп түшүнүү. Окуу жана түшүнүү бөлүгүндө биз болсо 7 сабакты өтүп, 7 текст үстүндө иштөө менен агайыбыз курсту өтүп бермекчи. Ал эми кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча жалпы эле темаларды 25 сабак менен агайыбыз түшүндүрүп берет. Ошондой эле темаларды өтүп, андан кийин тест тапшырмаларды берип, тапшырмалардан кийин кийинки бөлүмгө өтүү үчүн анализдик тесттерди иштейсиздер. Бул жакта курска катталуу, киришүү сабактары бир канча тесттер акысыз. Эгерде сиздер биздин курска каттала элек болсоңуздар, бардык катталуу акысыз. Бул жакта азыр сиздер менен биргеликте кирип үйрөнөбүз. Бул жактан интернетке кирели. Турат агайыбыз дагы сиздерге көрсөтүп өттү. Анда эмесе баарыбыз, эгерде каттала элек окуучулар болсо, биздин курста окууну кааласаңыздар, өзүңүздөрдүн телефондон интернет браузерге кирип, Upgrade Checkit KG деп жазасыздар. Бул жакта Upgrade Checkit KG деп жазсаңыздар, онлайн курсы по подготовке к ОРТ деп чыгат. Ошону басып киресиздер. Киргенде ушул сыяктуу көрүнөт. Бул ноутбукта көрүнүшү, сиздердин телефондо дагы ушул сыяктуу көрүнөт. Мисалы, сиздердин телефондо бул сол жакта көрүнүп тургандай чыгат. Бул жакта WhatsApp бар, биздин номер. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, муну басып бизге байланыша аласыздар. Бул жакта катталууну билбей жатсаңыздар, катталуу тууралуу видео менен көрсөтүп түшүндүрүп берет. Ал эми курс тууралуу дагы толук маалымат алгыңыз келсе, бул жактан үйрөнө аласыздар. Ал эми биздин курста окуп аткан окуучулар, биздин курска катталган окуучулар түз эле сайтка кирип, телефон номерин жана паролун жазып бул жерден кирип кетет. Ал эми жаңы киргендер биздин курска бул жерде кызыл баскыч турат, системага катталуу деген. Ушул жерге кирип, системага катталып, андан кийин биздин бул жерде берилген маалыматтар бар, ушулардын баарын толтуруп, биздин сайтка каттоодон өтөсүздөр. Мисалы, бул жакта биз сиздер өз алдынча ошентип кириңиздер. Бул жакта биз бар логин пароль менен кирели. Киргенден кийин мынакей урматтуу окуучулар, кирип жалпы республикалык тестирлөө кыргыз тилинде сабактар кирүү.
Ушул сыяктуу эле катталып атканда эгерде орус группалар болсо, орус группаны тандап катталсаңыздар болот. Ал эми бул жерди басып киребиз. Киргенден кийин негизги тест. Кыргыз тил бөлүмү жана математика бөлүмү бар, 2 бөлүм. Мисалы, сабактар кандай түрдө өтүлөт? Кирели. Кыргыз тил бөлүмүнө кирсек, бул жакта мындан мурда айтып өткөндөй эле баардык сабактар ушул 15 бөлүмдүн ичине камтылган. Жаңы катталган баардык окуучулар үчүн биздин бул 1-бөлүм сабактары акысыз. Бул жакка кирип, жалпы республикалык тестирлөө боюнча жалпы маалымат менен түшүнүктөр менен Турат Албаев агай түшүндүрүп берет. Бул видео сабактарды көрсөңүздөр аябай пайдалуу. Ал эми аналогияга киришүү сабактарды өтүп берет. Андан кийин тапшырмаларды берип, кайра ошол тапшырмаларды агай өзү түшүндүрүп берет. Ошондой эле окуу жана түшүнүү бөлүмү боюнча сабактар, киришүү сабактарын өтөт. Андан кийин грамматикага киришүү сабактарын өтүп, тапшырмаларды сурап, артынан ошол тапшырмаларды түшүндүрмөсү менен агайыбыз өзү түшүндүрүп берет. Мисалы көрөлү, бул жакта аналогия сабагы басканда, бул жакта видео сабактар менен кыска жана түшүнүктүү видео сабактар бар. Видео сабактарды көрүп, андан кийин алдыга баскычын басканда, бул жака сиздерге тесттер чыгып берет. Ошол видео тууралуу тесттерди иштеп, дагы өзүңүздөрдүн билимиңиздерди бышыктайсыздар. Мисалы, ушул сыяктуу тесттер чыгат. Тесттерди иштеп, ошол сабак тууралуу билимиңиздерди бышыктап, кийинки видео сабакка өтөсүздөр. Мисалы, мен жөн эле басып баратам, кийинки сабакка өтүү. Бул жакта агайыбыз кайра ошол тесттерди түшүндүрүп берет. Ушул сыяктуу эле ар бир бөлүмдө видео сабактарды көрүп, аркасынан тесттерди иштеп, кайра анын түшүндүрмөсүн көрүп, эң аягында ушул бөлүмдү жыйынтыктоо үчүн, 2-бөлүмгө өтүү үчүн бул жерде сынак тапшырып, кийинки бөлүмгө өтүңүз деген баскыч менен ушул бөлүм боюнча сынак тапшырабыз. Мисалы, бул жерди бассаңыздар, бул жактан ар бир бөлүмдө ар түрдүү, кээ бир бөлүмдөрдө 15, кээ бир бөлүмдөрдө 20 суроодон турат. Бул жакта 25 суроодон турат. Бул экзамендик суроолорду иштеп, билимиңиздерди дагы бышыктап, бул жакта мисалы сынактын жыйынтыгы баскычын бассаңыздар, ылдый жагында сиздердин жообуңуздарды көрсөтүп берет. Сынак өтүлгөн жок дейт. Эгерде бул жакта биз 1-бөлүмдө өтүүчү балл 50% деп турат. Сиздер качан 50%тен көп алган учурда бул кийинки бөлүмгө өтүү баскычы иштеп калат. Ал эми 50 баллга жетпесеңиздер, бул жерде бөлүмдү кайрадан кайталоо деген баскычы бар, ушул эле иштеп калат. Бул баскыч менен сиздер кайрадан 1-бөлүмдү бышыктап окууга туура келет. Ар бир окуучу сиздер бул жерде сабактарды көрүп, түшүнүп, тесттерди иштесеңиздер, албетте бул сынак тесттен кийинки бөлүмгө өтө аласыздар деп толук ишеним менен айта алам. Ушул сыяктуу эле бул жакта 2-бөлүм өтүүчү балл 50%, 3-бөлүм, 4-бөлүм, 15 бөлүмдөн турат. Эми математика бөлүмү, негизги тест математика бөлүмүнө кирсек, бул жакта дагы Айсанат Алишерова эжебиз математикасы жалпы тиги жакта түшүндүрүп берген темаларды, сабактарды, видео сабактарды 15 бөлүмгө бөлгөн. Азыр түшүндүргөндөй эле, бул жакта дагы видео сабактарды көрүп, тесттерди иштеп, 1-бөлүмдү үйрөнгөндөн кийин бул жакта сынак тапшырып, кийинки бөлүмгө өтөсүздөр. 1 катталган окуучулар баарына 1-бөлүм гана жеткиликтүү болот. Толук курсту сатып алсаңыздар, андан кийин 2-бөлүмдөргө өтө аласыздар. Эми биз мурдагы жака кайтсак, бул жакта биз курстун азыр 1-түрү менен тааныштык, урматтуу окуучулар. Эми сиздер менен онлайн Upgrade KG онлайн ЖРТ курсунун 2-түрү менен таанышалы. Бул жакта 2-түрүбүз мугалимдер менен түз эфирдеги сабактар аркылуу даярдануу дейт. Азыр эле 2 күндөн бери Айсанат эжебиз менен Турат агайыбыз сиздерге түз эфир, Zoom приложениясы менен сиздерге түз эфирде сабак өтүп берип атат. Ушул сыяктуу эле 1 айлык курсубуз башталмакчы. Курс боюнча айтып өтсөк, курс жумасына 6 күн, 1 ай 80 мүнөттөн турат. Кыргыз тили саат 4-тө башталат, математика саат 5:30-да башталат. Курс качан башталат десек, бул курсубуз окуучулардын саны качан 100 болгондо башталат. Азырынча урматтуу окуучулар, бүтүрүүчүлөр 84 орун калды.
эгерде сиздер жазыла элек болсоңуздар, шашылыңыздар, 100 орун бат эле толуп калат деп күтүп атабыз. Ал эми биз курстун 3-түрүгө өтсөк, 2-түрү онлайн түрдөгүсү, түз эфирдегиси ушул сыяктуу болот окуучулар. Качан 100гө толгондо курсубузду баштайбыз. Ал эми 2-түрүбүз бул Upgrade KG онлайн ЖРТ курсунун 3-түрү. Бул 3-түрү боюнча айтсак, 3-түрүбүз бул сайт Upgrade KG ичинде баардык даяр видео сабактар кошумча плюс бул жерде түз эфирдеги сабактар. Ушул экөөнү тең кошуп алсаңыздар болот 3-түр курсубузда. Мунун өзгөчөлүктөрү түз эфир сабактарынын тапшырмалары сайттан суралат. Сайтка биз бул жакта түз эфирден мугалимдери сабак өтсө, ошонун тапшырмаларын биз сайтка киргизебиз, ошол жактан иштеп өзүңүздөрдүн туура жооптарыңызды көрүп, дагы жакшы даярданганы мүмкүнчүлүк болот. Дагы экинчи өзгөчөлүгү бул Upgrade KG сайтындагы видео сабактар баары сиз үчүн жеткиликтүү болот. Толук курсту улантуу үчүн, урматтуу бүтүрүүчү окуучулар, эми биз бүгүнкү түз эфирдин аягына жетүүдөбүз. Бул жакта эми курстарыбыз кандай болот? Толук биздин курска катышуу үчүн, толук курсту улантуу үчүн албетте төлөм аткаруу керек делет. Мисалы, биринчи курсубуздун түрүнө Upgrade KG сайтында видео аркылуу сабактар менен даярдануу курсубузга 500 сом төлөп, сиздер толук курска катыша аласыздар. Ал эми экинчи түр курсубузга мугалимдер менен түз эфирдеги сабактар менен даярдануу, бул курсубуздун баасы дагы болгону 500 сом. Ал эми үчүнчү курсубуз бул Upgrade KG сайтында даярдануу, кошуу түз эфирдеги сабактар менен даярдануу курсубуз, бул болгону 799 сомдон турат, бүтүрүүчү окуучулар. Эми төлөм жолдоруна келсек, төлөм жолдору бул аябай жеңил. Төлөм биздин официалдуу номерибизге аткарылат. Бул жакка жазып койдук: 0773 85 47 75. Ушул номерге биринчи жолу, эң ыңгайлуу жолу баарыбызга эле терминал аркылуу бирдик салуу, же болбосо кандай түрдө болсо дагы бирдик салып, бизге кабар берсеңиздер, сиздерди курска каттап коебуз. Ал эми экинчи жолу бул Balance KG. Электрондук капчыгыңыздар болсо, ушул жактан дагы биздин номерге которуп койсоңуздар болот. Ал эми үчүнчү жолу бул Элсом электрондук капчыгына акча которуу аркылуу аткарылат. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, чамдаңыздар, убакыт өтүп баратат. Бул жакта биздин байланыш телефондор бар. Эгерде курс тууралуу дагы суроолоруңуздар болсо, биз айтпай кеткен нерселер болсо, бул жакка чалсаңыздар, сиздерге дароо жооп беришет. Ал эми бул жакта WhatsApp бар. Бул ссылканы эгерде WhatsApp группаларыбызда болсоңуздар, же бул жактан чаттан жибере алсак жиберип коебуз. Бул ссылканы басып, биздин WhatsAppка кайрылсаңыздар болот. Бул жакта биздин Instagram жазылган, Upgrade KG Instagram баракчабызда дагы көптөгөн жаңылыктар менен таанышып туруңуздар. ЖРТга даярдануучу достор менен бөлүшүңүздөр деп биз бул жакта участники 41 окуучубуз биздин түз эфирди көрүүдө экен. Урматтуу окуучулар, биз түз эфирибиздин аягына жеттик. Сиздердин дагы кандай суроолоруңуздар бар, бул жактан сурасаңыздар, сиздерге жооп бергенге аракет кылалы. Биз өзүбүздүн чатты Айсанат эже карап коесузбу? Урматтуу окуучулар, биздин курсубуз тууралуу дагы кызыктан суроолоруңуздар болсо, бул жака чаттан жазыңыздар, сиздерге мен жооп бергени аракет кылайын. Азыр биз чатты ачуудабыз, сиздер эфирден алыстабаңыздар. Азыр 1 мүнөт.
Түшүнүктүү, эң сонун дейт. Экинчи бөлүмдү канча сом менен ачабыз дейт. Ализа, сиз экинчи бөлүмдү качан 500 сом төлөм аткарсаңыз сизге курска толук доступ ачып беребиз. Ошондо сиз биринчи бөлүмдү окуп, көрсөтүлгөн баллдан өтүп, экинчи бөлүмгө өтө аласыз. Бардыгы түшүнүктүү дейт. Азаматсыз, рахмат сизге чоң, сонун, сиздерге дагы рахмат. Бизди ушунчалык убактыңыздарды бөлүп, сабыр кылып, эфирибиздин аягына чейин катыштыңыздар. Рахмат дейт Ализа, сиздерге дагы рахмат. Дагы суроолоруңуздар барбы, урматтуу көрүүчүлөр? Толгонай Эрланова дейт, сизге дагы рахмат. Дагы кызыккан суроолоруңуздар болсо бизге байланышыңыздар, сиздерди күтөбүз. Сиздер менен биргеликте жалпы республикалык тестилөөдөн жакшы даярданып, жогорку балл алабыз деген ишеничтебиз, үмүттөбүз жана биз дагы ошого ар дайым аракет кылып келебиз. Адилет Ниязбеков дейт, ЖРТ качан болушу мүмкүн дейт. Баарыбызга белгилүү, учурда өлкөбүздө жаман бир вирустун айынан бир аз кыйналып жатабыз. Бирок ОРТ тести болбой, эң негизги нерсе бул ОРТ тести болбой калат деген нерсе жок. Убактысы жылдырылабы же ордунда калабы, ОРТ тести баары бир болот. Ошондуктан сиздер азыркы убактыңыздарды текке кетирбей, дагы сиздерге жакшы шанс болуп атат, мындайча айтканда. Дагы көп даярданып, өзүңүздөргө жакшы карап, жакшы даярданып алууга эң сонун мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Бул убакытты сиздер туура пайдаланып калыңыздар. Албетте, мамлекетибиз тыйган, буйруган нерселерди аткарып, өзүбүздүн ден соолугубузга дагы сак бололу, ошо менен биргеликте билим алууну уланта берели. Анда, урматтуу окуучулар, биздин эфирибиз аягына келип жетти. Катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз сиздер менен бирге Upgrade KG игиликке биз менен. Саламатта калыңыздар.